Саламатсыңарбы? Анда эмесе балдар, биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Сабакты өтөөрдөн мурда мен силерге жагымдуу маанай тартуулагым келип турат. Анда эмесе баарыбыз, силерге экран көрүнүп турат, 8-класс. Акылдуу, билимдүү, аракетчил, ынтымактуу, тырышчаак, бактылуу, сулуу, анан жоопкерчиликтүү балдар окуйт экен 8-класста. Баарыңарга жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштадык. Анда эмесе балдар, биз сабакты баштоордон мурда дагы алтын эрежеге көңүлүбүздү коебуз. Анткени азыр ден соолукка абдан кам көрүш керек болуп жатат. Карагыла, биринчи колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Анда эмесе балдар, жогорудагы алтын эрежеге таянып, сабагыбызды баштадык. Анда эмесе мен силерге үйгө берилген тапшырма боюнча сурап алам. Кайталоо үчүн суроолор. Толуктооч деген эмне? Ким жооп берип коет балдар? Толуктооч деген эмне? Мүмкүнбү? Мүмкүн. Айта кой, экранды тамызгыла балдар. Кыргыз тилинде толуктооч түзүлүштүү жагынан жөнөкөй жана тутумдаш болуп бөлүнөт. Жөнөкөй толуктооч. Ким жооп берип коет дагы? Ким жардам берет анда дагы толуктооч деген эмне? Кандай суроолорго жооп берет толуктооч? Ал кайда, кайсы зат атоочтун суроолоруна жооп берет. Толуктайбыз. Толуктооч деген кандай суроолорго жооп берет? Ким айтат толуктооч деген эмне? Эжеке мен. Айта кой. Толуктооч бул сүйлөмдүн айкындооч мүнчөлөрүнүн бири. Грамматикалык мамиле катташ жагынан баяндоочко башкарылып, кыймыл аракет багытталган тике же кыйыр объектини көрсөтүп турган айкындооч мүчөсүн толуктооч дейбиз. Толуктооч? Толуктооч сүйлөм тизмегинде кимди, кимге, эмнеге, эмнени, ким менен, эмне менен, ким тууралуу, эмне тууралуу деген суроолорго жооп берет. Демек, балдар, толуктооч деген бул дайыма кыймыл аракет менен байланышат экен да, башкача айтканда, кыймыл аракет багытталган затты билдирет экен балдар. Демек, толуктооч эмнени билдирет экен? Кыймыл аракет багытталган затты билдирет экен. Эми суроолорун айтып атасыңар. Кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимден, эмнеден, кимде, эмнеде деген суроолорго жооп берет деп. Тике толуктооч кайсы жөндөмөдө турат дейт. Барыш, жатыш, тике толуктооч турат. Тике толуктооч кандай суроого жооп берет эле? Тике толуктооч табыш жөндөмөдө туруп, кимди, эмнени деген суроолорго жооп берет. Ооба, демек бул кайсы жөндөмө? Кимди, эмнени деген суроого жооп берет Азамат. Табыш. Ооба, демек тике толуктооч табыш жөндөмөсүндө Азаматтын датка. Кыйыр толуктооч кайсы жөндөмөдө турат анда? Ким айтып коет суроого? Мен айта кой. Кыйыр толуктооч жатыш, чыгыш, барыш жөндөмөдө турат. Азаматсың кандай суроого жооп берет экен гана? Кимде, эмнеде? Кимде, эмнеде? Азаматсыңар. Ал эми толуктоочтор кайсы суроого жооп берет? Суроолорго. Толуктоочтор ким жооп берип коет? Толуктооч мен эжеке. Толуктооч өзү кимди, кимге, эмнени, эмнеге, ким менен, эмне менен, ким тууралуу, эмне тууралуу деген суроолорго жооп берет. Азаматсың. Дагы ким толуктап коет? Баштайбыз. Барыш жөндөмөсүнөн баштап туруп. Кимге, эмнеге, ким толуктап коет? Дагы кыздар толуктап. Барыш кимге, эмнеге. Дагы. Жок, айта бергиле. Кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмнеде, эмне менен, ким тууралуу, эмне тууралуу деген суроолорго жооп берет экен. Табыш. Ооба. Азаматсыңар. Эми бүгүн биз силер менен балдар жаңы теманы өтөбүз. Баарыңар китебиңерди алгыла. Алдыңар китебиңерди? Китебибизди алып, китебибиздин 33 бетин ачабыз. Бүгүнкү биздин темабыз балдар толуктоочтун түзүлүшү, жөнөкөй толуктооч. Толуктооч биз жана эле кайталап өттүк балдар. Толуктооч суроолорун дагы айтты. Толуктоочтун асты үзүк сызык менен сызылат, балдар. Толуктооч өзү түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт экен балдар. Баарыбыз тынчтануугабыз.
жаңы теманы. Жөнөкөй. Толуктооч түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт. Жөнөкөй жана тутумдаш бул. Бүгүн биз силер менен жөнөкөй толуктооштор жөнүндө кеп кылабыз. Жөнөкөй толуктооч бир сөздөн турат да, ал жөнөкөй же татаал сөз болушу мүмкүн. Жөнөкөй толуктооч бир эле сөздөн турат экен дагы, бир суроого жооп берет, бирдей суроого жооп берет балдар. Ал кээде татаал сөз болуп калышы дагы мүмкүн экен. Мисалы, асмандан жылдызды көрдүм. Эмнени? Жылдызды. Демек бул бир эле суроого жооп берип атат дагы, бир эле сөздөн туруп атат. Демек бул кандай толуктооч экен балдар? Жөнөкөй толуктооч. Жылдызды, эмнени? Андан кийинки бизге чоң ишеним көрсөтүштү. Кимге? Бизге. Бул дагы бир сөздөн туруп атат. Демек бул кандай толуктооч экен? Жөнөкөй толуктооч экен. Быйыл мен Бишкек гуманитардык университетине кирмекчимин. Эмнеге? Бишкек гуманитардык университетине. Демек бул кандай сөз экен балдар? Канча сөздөн куралып атат? Быйыл мен Бишкек гуманитардык университетине кирмекчимин. Быйыл мен Бишкек гуманитардык университетине кирмекчимин. Бишкек гуманитардык университетине. Эмнеге? Демек бул 1, 2, 3 сөздөн туруп. Бул татаал сөз. Биз башында айтканбыз, жөнөкөй толуктооч бир сөздөн турат да, ал жөнөкөй же татаал сөз болушу мүмкүн деп. Демек бул татаал сөз экен. Анда эмесе алгачкы бышыктоо көнүгүүлөрүн иштейбиз балдар биз. Китебиңерди ачып, төмөнкү көнүгүүнү иштегиле. Карайбыз. 3-чү китебибизди ачабыз. Китебибизди ачып, кийинки көнүгүүгө көңүлүбүздү бурабыз. Карагыла. Жөнөкөй толуктоошторду бөлүп көрсөткүлө дейт. Китепти ачтыңар балдар? Ооба. Анда эмесе, берилишин ким окуп коет? Ал экранда турат. Гулира окучу. Гулира. Мен окусам болобу? Окуй кой. Александр Сергеевич Пушкин 20 жашында Руслан менен Людмила поэмасын жазган. Биринчи биз берилишин окуп алабыз, жөнөкөй толуктоошторду бөлүп көрсөткүлө дейт. Эми сүйлөмдү окуй кой. Окуй бер эми. Жок, баштан баштап оку. Александр Сергеевич Пушкин 20 жашында Руслан менен Людмила поэмасын жазган. Демек бул жерден толуктооч, жөнөкөй толуктооч бар экен балдар. Карайбыз. Александр Сергеевич Пушкин 20 жашында Руслан менен Людмила поэмасын жазган. Эжеке бул жерде жок го дейм. Жөнөкөй? Жок. Кийинки сүйлөмдү ким окуп коет? Мен. Окуй кой. Ал эми Шологов 23 жашында атактуу Тынчы Дон роман биринчи китебин жазып бүтүргөн. Бул жерден жөнөкөй толуктоошту табабыз датка. Эмне? Ким таап коет? Суроо бергиле. Эмнени китебин, жөнөкөй толуктооч бар экен. Кийинки сүйлөмдү. Мен окусам болот. Карл Маркс 29 жашында, ал эми Ф. Энгельс 27 жашында коммунистик партиясынын манифестин жазган. Карл Маркс 29 жашында, ал эми Энгельс 27 жашында коммунистик партиянын манифестин жазган. Коммунистик партиянын манифестин жазган. Бул татаал сөз. Жөнөкөй толуктоочко кире берет. Бул татаал сөз болгону менен жөнөкөй толуктоочко кирет. Кийинки сүйлөмдү. Жекемен. Энгельс 18 жашында латын, эски грек, англис, Италия, испан, португал, француз, голландч жана немис тилдерин билген. Барбы? Эмненин тилдерин болуп калабы? Бар экен, Андан кийин акыркы сүйлөмдү ким окуйт? Эжеке. Окуй кой акыркы сүйлөмдү. Энгельс 68 жашында румын, норвег тилинде үйрөнгөн. Энгельс 68 жашында румын, норвег тилдерин үйрөнгөн. Эмнени тилдерин? Кийинки сүйлөмдү акыркыны. Бардыгы болуп 20 ашык тил билген. Анда эмесе бул биз кийинки көнүгүүгө өтөбүз балдар. Төмөндө жөнөкөй толуктооштордун 44-чү көнүгүү. Берилишин окуп койчу, шашпай окуйбуз. Эжеке мен окуйчу. Датка. Эжеке мен Гулира. Гулира окуй кой. Төмөндө жөнөкөй толуктооштордун милдети кандай сөздөрү аткарып турат? Мазмунун орусча айтып бергиле. Оодарыш. Баштайынбы? Оодарыш же эңиш кыргыздын ат оюндарынын бир түрү. Оодарышка балбан, шамдага жигиттер катышып, элпек башкаруучу күчтүү аттар минилет. Оюндун шарты боюнча
балбандар бири-бирин эңип оодарып таштоого тийиш. Мелдеште атаандашынын курунан колунан кармоого, түлкү боюнан кучактоого, түртүүгө уруксат берилет. Эжеке кийинки абзац менен окуйнчу. Окуй кой. Бирок бут менен тебүүгө, муштаго, камчы менен чабууга, атынын шаймандарынын кармоого колду же бармакты кайруу мүмкүн эмес. Айып бирдей болгондо кармашуу тең тайлаш чыгат. Дагы. Эми да биздин сурообузга жооп беребиз эми. Төмөндө жөнөкөй толуктооштордун милдетин кандай сөздөр аткарып турат дейт балдар. Бул жерден жөнөкөй толуктоошторду биринчи таап алчы. Биринчи сүйлөмдө жөнөкөй толуктоошту ким таап коет? Оодарыш же эңиш кыргыздын ат оюндарынын бир түрү. Эмненин оюндарынын. Кыргыздын. Эмненин оюндарынын. Демек бул жерде кыргыздын эмненин деген кайсы толуктооштордун милдетин кайсы сөздөр аткарды? Кыргыз деген сөз кандай? Зат, Зат. Демек Оюн зат атоочу. Демек кайсы толуктоошдун милдетин кайсыны зат атоочу сөздөр аткарыптыр, Зат атоочу. Эми балдар кийинки 45-көнүгүнү көчүрүп жазабыз дептериңерге. Көчүрүп жазып аласыздар. Анда эмесе азыр ошол мен сер менен ойун ойногум келип турат балдар. Мен киммин деген оюн аркылуу биз бүгүнкү сабагыбызды бышыктайбыз. Эме кылгылачы. Азыр көзүбүздү жумабыз балдар. Ким көзүн жумат? Жоолук кимдин жанында жоолук бар? Мен киммин деген оюн ойнойбуз. Бул силердин акыл эс жөндөмдүүлүгүңөрдү текшерет. Байладыңбы көзүңдү? Гулира же датка бул жаныбардын атын айтпай айтасыңар, а Рамазан өзүнүн ким экендигин билиш керек. Түшүндүрүп беребиз, Бирөөңөр. Ким түшүндүрөт? Адина сен Адина дейм да Самара или кто-то кимге түшүндүңөр? Айткыла. Сен мындайсың дейсиңер да? Сен жаңгак жейсиң мисалы. Биз өзүбүз айтабыз, сиз көрсөтпөйсүңөр. Түшүнүшүңөр керек. Кудурет ким неме Рамазан ким экенин табыш керек. Сен сууда жүрөсүң. Сен дарактарда секирип жүрөсүң десең, сен дарактарда секирип жүрөсүң. Кийинкисин айткыла дагы. Сен дарактарда секирип жүрөсүң. Ооба. Сен жаңгакты жакшы көрөсүң. Болду. Сен абдан кооз жаныбарсың. Белка. Сенин куйругуң чыңгырыктагы Русалка. Жок. Сен дарактарда секирип жүрөсүң. Абдан кооз жаныбарсың. Маймыл. Элдер сенин кооздугуңа абдан суктанат. Жаңгакты жакшы көрөсүң. Жаңгакты абдан жакшы көрөсүң. Жаңгактарды, тогурчактарды уяңа ташыйсың. Куйругуң абдан мындай парпыраак. Таппадың. Көзүңдү ача бер. Dedim, oysa olmazdı. Не дедиң? Sen çıkan. Туура, азаматсың, чеч көзүңү. Дагы ким көзүн жумат? Мен. Жум тез. Көзүңөрдү жумгула, тез. Мен азыр эжеке. Тезирээк. Байладыңбы Гүлжан? Отом эжеке. Байладыңбы? Ооба. Айткыла. Жаныбардын атын айтпай, мүнөзүн айткыла, табыш керек ал. Эмнени жакшы көрөт, ал кандай? Көздөрү чоңбу, кулагы узунбу, тез. Сенин бирөөсүн. Татка sen айтчы. Айта кой. Мен баштап. Гүлира сен кулак узун. Ооба. Дагы? Сенин кулагың узун. Абдан коркоксуң. Эки фото узун. Айта берейинби эжеке, не? Сайызды жакшы көрөсүң. Секиресиң, кыткылыктап күлөсүң. Коён. Азамат. Бул мен киммин деген оюн. Демек, силер кайра эле ошол ссылканы басып киресиңер. Эгер бүтүп калса. Анда эмесе балдар, биз кызыктуу оюн ойноп алдык, мен киммин деген. Анда сабагыбызды улантабыз. Сабакты жыйынтыктайбыз. Демек, бүгүн биз балдар, биз силер менен толуктооштун түзүлүшү, анан жөнөкөй толуктооштор деген теманы өттүк, Демек, силер жөнөкөй толуктооч эмне экенин билдиңер да? Жөнөкөй толуктооч бул бир сөздөн турат экен дагы. Ал жөнөкөй же татаал сөз болушу мүмкүн экен, Анда эмесе сабактан мен эмнени билдим, сабактан мен эмнени үйрөндүм деп силер өзүңөргө ой жүгүртөсүңөр.
Эгер сенин колуңан келсе, башкага көмөктөш, жаныңдагыдан жардамыңды аяба дейт. Анда эмесе мен силерге үйгө тапшырма берем. Силер үйдөн жөнөкөй толуктогуч деген эмне, ал кандай суроолорго жооп берет, ошолорду окуп, анан 48-чи көнүгүүнү жазып, жөнөкөй толуктогучтордун астын сызып келесиңер. Жөнөкөй толуктогучтордун асты үзүк сызыктар менен сызылат. Анда эмесе бүгүн мен силерди баалайм. Бүгүн сабакка активдүү катышкан окуучулар эң жакшы деген баа менен бааланасыңар. О жакшы жооп берсеңер, жакшы деген баага, ал эми орто жооп берсеңер, орто канааттандырарлык деген баа менен бааланасыңар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Мен силер менен коштошом. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.